الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. İmam Abu Ja'far ibn Jarir özünün tarix kitabında kebir sahabalardan rivayet kılat. Havayini adam ataga 20 jolu egiz kılıp 40 bala töröp bergen. Başka rivayatta 120 jolu egiz töröp bergen dep aytılат. Алардын ар бири уул жана кыз болгон. Алардын эң улуусу Кобил менен Калима. Ал эми эң кичүүсү Абдул-Мугис жана Уммул-Мугис. Бирок эскертип кетчү нерсе, жогоруда айтылган нерселер тастыкталган эмес. Ошондуктан канча балдары болгон жана аттары ким болгондугу тууралуу бардык тарыхта келген маалыматтар такталган эмес. Андан соң адамдын балдары жер жүзүнө таркап көбөйүштү. Бул тууралуу Аллах Таала өзүнүн ыйык китебинде мындай деп айтты: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. Ey adamlar, Rabbingерден корккула. Ал силерди бир жандан жаратты. Ва халака минха заужаха. Ал жандан аялды жаратты. Ва басса минхума риджалан касиран ва нисаа. Жана ал экөөсүнөн көптөгөн эркектер менен аялдарды таркатты. Ислам тарыхчылары айтышкан: адам ата чөбөрөсүн көрүп анан өлгөн. Жалпысынан балдарынын, неберелеринин жана чөбөрөлөрүнүн саны 400 миңге жеткенден кийин көз жумган. Валлаху а'лам. Аллах Таала билүүчү. Адам атанын балдары Кобил менен Хабилдин окуясы Куран сүннөттө келген. Аллах Таала айтты: "Ватлу алейхим наба ибнай Адама бил хак." Аларга адамдын эки уулунун чыныгы окуясын айтып бер. Из корраба курбанан фатуқуббила мин ахадихима ва лам ютақаббал минал ахар. Алар курбандыгын алып келген кезде бирөөсүнүкү кабыл болуп, экинчисиники кабыл болбойт. Қала ла ақтуланнак. Ошондо курбандыгы кабыл болбой калганына ачуусу келип айтты: "Мен сени сөзсүз өлтүрөмүн." Қала иннама ятақаббалуллаху минал муттақин. Курбандыгы кабыл болгон айтты: "Аллах таквалардын курбандыктарын гана кабыл кылат." Ла ин басатта илейя ядака литақтулани. Эгер сен мени өлтүрүү үчүн кол көтөрсөң да, ма ана бибасити ядия илейка ли ақтулак. Мен сени өлтүрүү үчүн кол көтөрбөйм. Инни ахафуллаха роббал аламин. Мен ааламдардын Раббиси Аллахтан корком. Инни уриду ан табуа би исми ва исмак фатакуна мин асхабин нар. Эгер сен мени өлтүрсөң, менин жана өзүңдүн күнөөлөрүң менен барып тозок ээлеринен болушуңду каалайт элем. Ва залика жазаул залимин. Мына ушул залымдардын жазасы. Фатавваат лаху нафсуху катла ахи. Анын нафсиси бир тууганын өлтүргөнгө түрттү. Факаталаху фаасбаха минал хасирин. Ошентип ал бир тууганын өлтүрүп кыйроого учурагандардан болду. Аллах ага бир тууганынын сөөгүн көмүүнү үйрөтүү үчүн жер туткан карганы жөнөттү. Кала я вайлата аажазту ан акуна мисла хазал гураб. Ошондо карганы көрүп шорум курусун. Ушул каргадай да бир тууганымдын сөөгүн беките албадымбы деп өкүнүүчүлөрдөн болду. Ибн Аббас, Ибн Масуд жана башка сахабалардан да риваят кылышкан. Адам атанын балдары баарысы тең эгиз болгон. Ал эгиздери бириси уул, экинчиси кыз болгон. Аларды адам ата үйлөндүргөн кезде бир эгиздин уулун башка эгиздин кызына үйлөнткөн. Бул жер бетинде адамдар таркаш үчүн гана бир тууганына үйлөнүүгө уруксат берилген. Балдарынын арасынан Хабил аттуусу Кобил бир тууганынын эгиз кызына үйлөнөм дейт. Кобил Хабилге бергиси келбей, эгизине өзү ээлик кылгысы келет. Адам ата Кобилге буйруп, эгизиңди Хабилге бер дегенде баш тартып болбой коет. Ошондо адам ата ал экөөсүнө курбандык кылгыла деп буйруйт. Адам ата өзү Мекке жерине ажылыкка кетет. Кетип баратып асманга кайрылып ага балдарын карап турушун суранат, ал болбой коет. Жерден суранат, ал дагы көнбөй коет. Ошондо аларды көзөмөлдөп турганга милдетти Кобил алат. Ал эң улуусу эле. Адам ата кеткенден кийин ал экөөсү курбандыктарын аткарганы барышат. Хабил кой багат эле.
койлорунун эң жакшысынан тандап барат. Ал эми Кобил дыйканчылык кылат эле. Ал дыйканчылыгынан начар жер жемиштеринен алып барат. Хабилдин курбанчылыгы кабыл болуп, Кобилдин курбанчылыгы кабыл болбой калганда ачуусу келип: "Мен сени сөзсүз өлтүрөм. Сен менин эгизиме үйлөнбөйсүң" дейт. Хабил: "Чындыгында Аллах такыба адамдардан гана кабыл кылат" деп айтат. Абу Джафар рахматуллахи алейхи айтты: Адам ата эки баласына курбандык кылууларына буйруганда, Хабил баласынын курбандыгы кабыл болуп, Кобил баласыныкы кабыл болбой калат. Ошондо ал айтат: Хабилдин курбандыгы кабыл болгондугунун себеби сен ага дуба кылгансың, ал эми мага кылган эмессиң. Кобилдин ачуусу келип бир тууганына ошондо сени өлтүрөм деп коркутат. Ошондуктан Хабил айткан: эгер сен мени өлтүрүү үчүн кол көтөрсөң да, мен сени өлтүрүү үчүн кол көтөрбөйм. Инни ахофуллаха роббал аламин. Мен ааламдардын Роббиси Аллахтан корком. Бул Хабилдин кулк мүнөздүүлүгүнө далил. Ал такыба болгон, өзүнүн бир тууганына жаман нерсе каалабады. Кобил андан корс мамилени күткөн, урушуп кетүүнү күткөн. Бирок Хабил ага жамандык менен кайтарам дебеди. Бирөөнүн айынан тозокко киргиси келбеди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Изал тaqal muslimani bi sayfayhima", эки мусулман кылычтары менен салгылашып кетсе, "Fal qatilu wal maqtulu fin-nar", анда өлтүргөнү да, өлгөнү да тозокто. Qultu ya Rasulallah, "Hadha al-qatil, fama balu al-maqtul?" Ошондо сахаба таң калып сурады: "О Аллахтын элчиси, өлтүргөн адам тозокко кирет. Өлгөн адам эмнеге кирет эле? Анда эмне күнөө?" Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты: чындыгында өлгөн адам дагы ниетинде шеригин өлтүргөнгө катуу аракет кылган. Хабил Кобилден күчтүүрөөк эле. Ошентсе да ал бир тууганына жооп кайтарбады. Ага кол көтөрүп өлтүрөм дегенде Хабил жооп кайтарып өзүн өлтүрүп кое алат эле. Бирок ал такыба болгондуктан кол көтөрбөдү. Болгону: эгер сен мени өлтүрсөң, менин жана өзүңдүн күнөөлөрүң менен барып тозок ээлеринен болушуңду каалайт элем. Ва залика жазаuz залимин. Мына ушул залымдардын жазасы деп айтты. Кобил токтоно албады, акыры барып өз бир тууганын өлтүрдү. Бул жер бетинде эң биринчи болуп адамдын канын төктү. Ал өлтүрүп алып бир жылдай Хабилдин сөгүн эмне кылаарын билбей жүрдү. Ошол кезде Аллах Таала эки карга жөнөттү. Алардын бириси экинчисин атайын өлтүрүп, өлгөндөн кийин жерди казып өлүгүн таштап көмөт. Аны көрүп айтты: "Qola ya waylata, a'jaztu an akuna misla hadha al-ghurab fa uwari sawata akhi." Шорум курусун, ушул каргадай да бир тууганымдын сөөгүн беките албадымбы? Карганы көрүп, жерди казып бир тууганын көмөт. Балдарынын эң улуусу Кобил, эң кичүүсү Шиис болгон. Адам ата Шиис аттуу баласына көп нерсени үйрөтүп мураскор катары калтырган. Ошол себептен улам тарыхчылар ал баласы дагы пайгамбар болгон деген ойлорду айтышкан. Адам алейхиссалам жума күнү жаралып, жума күнү көз жумат. Ал өлгөн кезде периштелер келишет. Ага бейиштен алынган атыр жытты себип кепиндешет. Ибн Яхья айтты: "Мен Мадина шаарында бир кишини көрдүм. Ал жөнүндө сурадым. Элдер бул Убей ибн Кааб деп айтышты. Ал айтып жатты: Адам атанын ажалы жакындаган кезде балдарын чогултуп алып айтты: Мен бейиштин мөмөлөрүнөн жешти каалап жатам. Анан балдары ал мөмөнү издеп жөнөштү. Аларды жолдон периштелер тосуп алышты. Периштелер кепин, атыр жана көмгөнгө керектүү куралдарды алып алышкан эле. Периштелер: "Эй адамдын балдары, кайда баратасыңар? Эмне издеп кетип жатасыңар?" деп сурашты. Алар айтышты: "Атабыз ооруп жатат. Бейиштин мөмөлөрүнөн жешти каалап жатат." Ошондо периштелер: "Үйүңөргө кайткыла, атаңар дүйнөдөн кайтты" дешти. Жан алуу үчүн келишкен периштелер Адам атага жакындаган кезде Хава эне аларды көрүп дароо тааныды. Себеби аларды бейиште көргөн эле. Адамды калкалап ортого түшөйүн дегенде Адам ата: "Аралашпай тургун. Мен бейиштен бул дүйнөгө сен себептүү түшкөнмүн. Эми мени Раббимдин периштелери менен жалгыз калтыр" деп айтты. Ошентип периштелер Адам атанын жанын алып, жуунтуп, кепиндеп, ага жыттуу атырлардан себип, анын жаназасын окуйт жана аны кабырга коюуга даярдайт. Ошондо эле алар талаптагыдай кылып кабыр казып, адамды коюп, үстүнөн топурак тартып көмөт. Андан кийин периштелер: "Эй адамдын балдары, мына бул маркумду көмүүдө силер аткара турган сүннөт" деп айтышат.
Адам баласынын сөөгүн жерге берүүдө да сүннөттүн тартиби ушундай. Адам ата кайсыл жерге көмүлгөндүгү тууралуу аалымдар ар түрдүү ойлорду айтышкан. Ошол ойлордун арасынан эң белгилүүсү анын сөөгү Индиядагы тоого коюлган. Бейиштен жер бетине эң биринчи түшкөндө ошол Индиядагы тоого түшкөн эле, өлгөндөн кийин дагы ошол жерге көмүлдү. Адам ата өлгөндөн кийин анын мойнундагы милдет болгон иштердин бүт баарын баласы Шиис алейхиссалам өз жоопкерчилигине алды. Ал эми Шиис алейхиссаламдын ажалы жакын калганда баласы Анушка өзүнүн мойнундагы милдеттерин осуят кылат. Ануштун дагы ажалы жакын калганда ал баласы Кинанга осуят кылат. Кинан баласы Махлеилге осуят кылат. Ал баласы Ярдка осуят кылат. Ярд өзүнүн баласы Ханух алейхиссаламга осуят кылат. Мына ушул Ханух Идрис пайгамбар болгон деп көпчүлүк тарыхчылар айткан. Аллахтын ага салам салаваттары болсун.